Жаңы тартип куштарды мыйзамсыз аракеттерден коргоого багытталган. Буга чейин куштарды мыйзамсыз кармап пайдаланып келген учурлар көп болгон. Айрым учурларда кушту бакканды билгени билбегени деле акча табуу максатында пайдаланып кордоп келген. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик алгыр куштарга идентификациялык карталарды берүү менен элдеги жапайы куштардын санын аныктагысы келет. Азыркы учурга чейин кушчулар куштарды кармап алардын же бир документи жок болчу. Ошол себептен алардын именно жанагы эрежелерин кандай багып, кандай алардын ыкмалары бар, мергенчиликке кандай чыгыш керек куштар менен. Ошон үчүн атайын биз идентификациялык карта, паспорт иштеп чыкканбыз. Бул картаны биринчилерден болуп туруп, мына өзүңөр билгендей 9-нан 24 марттарда Сауд Арабиясында көчмөндөр оюну болгон. Ошол жерде биринчилерден болуп туруп 24 куш ителгилерге биз ушундай паспортты берип, биринчи жолу чет мамлекетке ушул кыргыздын кушчулардын атайын куштардын паспорту менен чыгып барып оюн көргөзүп кайтып келишет да. Мурда алгыр куштарды пайдаланууда эреже бузулган учурда 1000 сомдун тегерегинде гана айып пул каралган. Эми жаңы мыйзамга ылайык куш кармоонун эрежеси бузулса, бүркүт үчүн 100 000 сом, ителги үчүн 250 000 сом айып каралган. Андан сырткары куш конфискация кылынып, жаратылышка кое берилет. Мисалы көлдөгү фотографтор баарыбыз билебиз, эс алганда. Бүт пляждарда, пансиондарда көтөрүп жүрөт балдар. Алар мисалы бүт ири тумуштарды ителги эмес, ителги деле жок аякта. Ителги алардын колуга тийбейт, бирок бүркүт, куш, анан турумтай, күйкө болгон ири тумшуктардын баарын, жырткыч куштардын көтөрүп алып сүрөткө түшөт. Аларды уяларынан алат, же тор менен кармайбы, анан алардын акыбалы оор куштардын. Бул мисалы куш семиз кезде мына таабында тың болот да. Андай куш кереги жок фотографтарга. Ушуну жүдөтүп кушту арыктатып жүдөтсөң, ал жоош мындай колдо отурат, любой кишиге бир каалаган кишине колго кондуруп сүрөткө тартсаң болот да. Сезон бүткөндөн. А бул кушуң байкуш уядан алынган бир неме же өзү эчтеке ала албайт. Тырнактары да жок, канат куйругу жок, уча албайт, өлүп калат. Алгыр куштарды мындан ары мергенчилик күбөлүгү бар адамдар гана күтө алат. Жөнөкөй жарандарга, куш таптаганды билбегендерге, куш кармоого жана документтери жок куштарды алып жүрүүгө тыюу салынат.